Ассаламу алейкум достор. Бұл видео гиласпак кылам деп пландап жүргөндөр үчүн арналат. Досторго, тааныштарга бөлүшөбүз. Эгерде сиз ушундай бак кылам деп пландап жүрсөңүз, ушул видеону сөзсүз көрүңүз. Технологиясы кандай болот, 1 гектарга канча гилас кетет, кайсы подвойдо, же болбосо аралыктарын канчада тигишим керек, бутоо формасы кандай болуш керек, канча акча кетет и качан мөмөгө кирет деген суроолорго азыр жооп берип кетебиз. Келиңиздер, эң биринчи экстенсивдүү деген бак. Бул биздин ата бабаларыбыз тигип келген. Көбүнчө уруктуулардан тигилет, 5-ке 6, 6-га 6 тигет, кээ бирөөлөр ошол 7-ге 7 дагы тиккендер бар. Бизде көбүнчө чашка образда кесе сымалды өстүрөт. Келиңиздер, эгерде сиздер экстенсивдүү бак кылам десеңиздер, жериңиздер көп болсо, баягы кайрактуу жер болсо, ушундай жерлерге тиксе болот да. Бул чоң дарак болот. Эгерде сиз 1 гектарга батырам десеңиз, 400дөн 700ге чейин көчөт кетет. Кайсы тамырларда кылсак болот? Кадимкилерибиздин вишня, кара гилас, анан сары гиластын тамырынан, уруктуулардан, ошондой эле максима 60, жаңы келген тамырлардан пеку 3 деген тамырларда кылса болот. Аралыгын канча кылса болот? Аралыгын 5 метр же 6 метр. Техника жүрө тургандай абалда болуш керек. Эки көчөттүн ортолугун жакыныраак кылсаңыз болот. Мында 2,5га чейин 3ке чейин кысып жакындатып алып келсе болот. Ошондо башкарууга болот. Мында кайсыл бутоо системасында кылса болот? Чоң бактарды дагы испандык бадалча менен кылса болот. Жобелет менен же болбосо мен айтып жүргөн KGB формасында кылсаңыздар болот. Бирок булар кечирээк түшүмгө киргениге байланыштуу, буларда көбүнчө өзүн-өзү чаңдаштырган сортторго кылсаңыздар боюн өстүрө бербей, эртерээк түшүмгө киргизип алууга болот. Болбосо өзүнүн эле валовойго улай турган болсо, булар көрүп атасыздар, сары гиласта 10 жылга чейин узап кетип атат. 5-6 жыл. Болбосо 5-6 жылда мөмөгө кирет. Бул мөмөгө кеч кирет, бирок көчөт аз кеткендиктен ашып кетсе бир $2,500 менен бүтүрүп алса болот. Келиңиздер, жарым интенсив деген бак эмне? Жарым интенсив 1 гектарга 700дөн 1000ге чейин көчөт кетсе, бул жарым интенсив болуп айтылат. Кайсыл подвойлордо кылса болот? Тамырларда, Мында кольтта кылса болот. Санта Люсия деген неме бар. Тамыр ошондо кылса болот, максима 14, же болбосо максима 60. Гизелия 5-6ларда кылса болот. Ошондой эле Фуртос, ВСЛ көчөттөрүндө тамырларында кылса болот. Аралыктар канча болуш керек? Бул эми сиздин техника жүрүшүнө байланыштуу болот. Жолу 4,5га 5 кылсаңыздар болот. Эки дарактын ортосу канча болуш керек? 2,5. Болбосо 3ке чейин кылса болот. 2 кылгандар деле бар, эми эгер кыйналбасаңыздар, 2 кылсаңыздар болот. Бирок сиздердин сөзсүз түрдө бутоо формадан көз каранды болот. Мында дагы кадимки эле испандык бадалча, испанский куст, жобелет, KGB, Кингринбуштун бутамасы деп коелу. Дриллинг пальметта кылсаңыздар болот. Же болбосо стройный веретено аксис деп коебуз, Же болбосо 2 лидерлүү B-аксис формасында кылсаңыздар болот. Муну ушул интернеттен көрсөңүздөр болот. Канча акча кетет? Буга эгер 1000 көчөт кете турган болсо, $6 болсо $6,000 кетет экен. Бул качан мөмөгө кирет дей турган болсок, булар тамырлар эртерээк мөмөгө киргизгенге аракет кылат. 4-же же болбосо 5-жылдан. Өзүн өзү чаңдаштырган сорттор менен 3-жылдан дагы кое берсе болот. Бирок 3 килограмм, 1 килограмм ошондой гана түшүм, техникалык түшүм болуп эсептелет. Эми келиңиздер, интенсив деген эмне? Интенсив дегенде бул аз жерден көп түшүм алуу, мүмкүн болушунча көп түшүм алуу. Демек, 1 гектар жерге интенсивдүү бакта 1000 көчөттөн 1500, андан дагы көп көчөт батырса болот. Булар эми тез түшүмгө кирет. Көбүнчө бул бактар Гизелия 3, 5, Гизелия 6 ушул тамырларда жасалат. Пику 1, Табель деген
дагы тамырлар бар. Мына ошол тамырларды жасашат. Жолу канча болот? Жол эми техника баткыдай аралыкта бир 3 метр, кээде 4 метр коюшат. Көчөттөрдүн аралыктары болсо 1 метрден 2 метрге чейин тиреп тигишет. Буларга сөзсүз түрдө зым тартылат, столба байланат. Болбосо тамырлар бош болгондуктан шамалга жыгылып калат, же болбосо кыйшаят дегендей. Булар сөзсүз түрдө зымга байлана турган метод менен болот. Буларда сөзсүз түрдө түз өстүрөт, бир лидерлүү кылып аксис менен өстүрсө болот. Кээде А формада эки жакка лидер кылып чыгарса болот. Же болбосо муфо методунда кылса дагы болот. Учуучу тарелка уфо ошентип которулат, зымга байланып, ар бир бутагы зымга байланат. Булардын жакшы жери түшүмгө өтө эрте кирет. Канча жылда түшүмгө кирет десеңиздер, мында биринчи жыл өссө, экинчи жыл даярданса, үчүнчү жылдан түшүмгө кирип баштайт. Жакшы жери ушундай, бирок аз жерден көп мөмө алса болот ушундай. Бирок деген жери бар. Эгерде муну жеткиликтүү бакпасаңыздар, жериңиздер арык болсо, анда мындай бакты кыла албайсыздар. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болуп туугандар. Сөзсүз түрдө ушуга көз каранды болот бак кылуу. Багыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Бизге дагы ушундай чоң бактарды кылган Кудайым насип этсин. Тынч аман болуңуздар туугандар.